Кыргызстандык мекендештер, мына чындыгында 29-30 апрелде өзүңөр көп болгондор биздин кичи мекенибиз Баткенде болгон кандуу окуяда курман болгондор бүгүн эскерип дуа Куран окуттук. Ошондой эле ушул Куран окуткан күнү биздин Баткен элине жардам берген кыргызстандык мекендештерге ырашылык билдирип коюуну туура көрүп, бүгүн силерге ырашылык билдиребиз. Баарыңыздардан Жерлештер, ассаламу алейкум туугандар. Баткенде болгон каргашалуу окуяда жардам берген бүткүл кыргызстандыктарга, бүткүл элибизге рахмат айтабыз. Баткен элинин атынан. Алла разы болсун.